кызды эле же жигит өзүнүн келбети үчүн орозо кармай турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Меккеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уруксат алып бир табып келет. Эй Аллахтын элчиси, мен ушул жерден пайда табайын дедим эле, анан сенин сахабаларыңды, ушулардын бардык мындай мусулмандарга жардам тийгизейин дедим. Алар оорубасын дейм десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага уруксат берет. Анан келип көпкө чейин ошол жерде турат. Ал бирок эч ким ага оорудум деп кайрылган эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир жанагы табыпка бир дагы адам мен бир жерим ооруду же тиги жерим ооруду деп кайрылган эмес. Анан жанагы табып 1 жыл, 2 жыл күтөт, 3 жыл күтөт, бирок уже пайда таппай калат да. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келет дагы, мен бул жерден эч ким келбеди, эч ким мага бир дагы адам кайрылган жок. Мунун себеби кандай деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам дининден чыныгы жашаган адам, ал мындай оорубайт. Ал менин сүннөтүмдү эле кармансын, ал эч качан оорубайт дейт да. Ошондой эле анан ошентип жүрүп ал табып кеткен да ал жерден. Ошондой эле биз ороза кармап, намаз окуп, Аллах менен мамилени жакшы кылып туруп, жакшы кылып алдыга аракет кыла турган болсок, биз эч качан оорубайбыз дагы, дайым алдыда жүрөбүз да. Орозонун пайдалары өтө көп экенин байкадык. Анан бардыгы ниетке жараша да. Биринчи иретте ниетти түз кылышыбыз керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деш керек. Качан адам Аллахтын ыраазычылыгы эмес, өзүм диетам үчүн же башка нерсе үчүн же арыкташ үчүн болсун, ал ошо нерсени гана берип, Аллах Таала берет дагы ошол нерсени гана алып калат да. Мисалы, бир кызды эле же жигит өзүнүн келбети үчүн орозо кармай турган болсо, Аллах Тааланын ниетиге карап турат. Мындай оюнда кандай деп көңүл буруп турат да. Ал арыкташ үчүн болду, значит ага ошол нерсени берет, бирок өзүнүн ыраазылыгын ал нерсени бербей коет да. Эгерде бир пендеси Аллах Тааланын эле ыраазылыгы болсо болсун, Аллах Тааланын эле ыраазылыгы үчүн дей турган болсо, Аллах Таала ага ошол нерсени берет. Ошол нерсе менен бирге бардык эле дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди берип коет да.